Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүндөгү тарбия ПСКнын окутуучусу Нурдин уулу Эрнист. Сабактын темасы: теннис качан пайда болгон? Стол теннисинин тарыхы. Эми стол тенниси кайсы өлкөдө пайда болгонун айтуу кыйын. Айрымдар стол тенниси алгач Жапонияда же Кытайда пайда болгон деп эсептешсе, башкалары Францияда же Англиянын экени деп эсептешет. Бирок бир катар тарыхчылар оюндун башталышы байыркы Римде издеп келишкен. Ушундай талаш-тартыштарга карабастан, теннистин тарыхы тээ илгертен бери тамырлап келе жатат деп ишенимдүү айтууга болот. Алгачкы оюндар кадимки парталарда өткөрүлүп, тордун ордуна китептер орнотулган. Картон кесмендери ракета катары кызмат кылган. Кийинчерээк тор жана ар кандай формадагы ракеталар келди. Оюн тез арада популярдуулукка ээ боло баштады. 2009-жылы биринчи эрежелер ойлоп табылып, теннис шаймандарын өндүрүүчүлөр эркин дем алуу алышкан. Анткени теннис шаймандарында белгилүү бир ишеним бар болчу. 2009-жылы бери оюн пинг-понг деген сыймыктуу ат менен атала баштаган. Буга чейин дагы башка ушул сыяктуу өзгөрүүлөр болгон. Флим Флам, Виф Фав. Бирок алардын бардыгы тамыр жайган жок. Ал эки тыбыштан айкалышкан келип чыккан. Пинг топ ракетага тийгенде стол секирүүдөн түшкөндө панк аты расмий түрдө америкалык Джон Жак тарабынан катталган. Кийинчерээк ал паркет бир туугандарына сатылган. Стол тенниси — бул олимпиадалык спорт атайын ракеталарды жана оюн столун колдонулган спорттук топ оюн. Оюндун узундугу 2 метр 74 сантиметр жана ошондой эле 1 метр 52 сантиметр жана бийиктиги 76 сантиметр болгон столдун үстүндө бийиктиги 15,2 сантиметр болгон тор. Оюнду эки тарапка ачык кызыл жана кара түстөгү менен капталган жыгачтан жасалган ракеталарды колдонот. Стол тенниси үчүн топ целлюлоздон же пластиктен жасалган топтун диаметри 40 мг, салмагы 2,17 грамм. Топ ак же кызгылт сары түстө болуш керек. Оюн эки атаандаштан же эки жуп атаандаштан ортосунда өтүшү мүмкүн. Оюнчулардын милдети ракеталардын жардамы менен оюнда топту кармоо. Ар бир оюнчу столдун жардамында топту бир секирүүдөн кийин топту атаандашынын столуна жарымына жөнөтүш керек. Эгерде атаандаш топту эрежелер боюнча кайтара албаса, упай оюнчуга же бир жуп оюнчуга берилет. Ар бир оюнчу 11 упайга чейин созулат. Ойноочулар ар бири экиден топ берип алмаша беришет. Эски эрежелерге ылайык оюн 21 упайга чейин созулуп, оюнчулар 5 топ берип кезектешип беришет. Теннистин таасири. Теннис ар кандай кыймылдарга бай, келип тез кыймыл аракетти, көрөгөчтүктү, чыдамкайлыкты, тактыкты өрчүтөт. Теннис ойногондо ракета менен топту урууда көбүнчө бир кол иштейтиктен спортсмендин кол булчуңдары бирдей эмес өсүшүнө алып келет. Андыктан дененин ар тараптан бирдей өсүшү үчүн теннис менен машыккандар жалпы дене көнүгүүлөрүн жана спорттун башка түрлөрү, жеңил атлетика, кышкы жана жайкы спорттун түрлөрү боюнча дам ашуулары керек. Теннис ойногонго балдарды 7-9 жашынан үйрөтсө болот. Теннис оюну адамды өтө чарчатпастан, көңүлдү көтөрүп, активдүү эс алууна кызматтайт. Айрыкча стол үстүндөгү теннистин оңой жабдылышы оюндун тез өздөштүрүүсүнө, бардык жаштагы адамдардын ойношуна мүмкүнчүлүк берет.